Bul mamlaketke dindi girgizip koyup anan jaşayбыз деген ал болбогон söz. Her bir adam özü dini menen jaşap, birinci özü. Anan üy bölösü dini menen jaşap, anan üy jaşap, anan göçө jaşagandan keyin ошондо бүтүндөй коом dini menen jaşayт деген söz. Din menen жашоо бул деген бардыгында адилеттүүлүк бар деген söz. Din menen жашоо бул деген söz камера коюлбаса дагы адамдар жүрөгүндө Кудай көрүп турат деген түшүнүк менен жашап, тартип бузбайт, түкүрбөйт, алдабайт деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошондо түшүнүккө келип алган болсок бардыгы ордуна келет. Ушул түшүнүк бизде ишке ашып атат урматтуу бир туугандар. Мисалы үчүн жеке мен адамдар менен сүйлөшкөндө, суроолор келгенде башка суроолорду карап отуруп, адамдардын пикирин карап отуруп, демек бизде ушундай адамдар пайда болуп калыпты деген түшүнүк келет. Ошон үчүн качан дин менен чогуу жашайбыз? Ар бирибиз дин менен жашаганда. Ошон үчүн биз даават кылышыбыз керек, даават аракет кылыш керек. Ар бирибиз колдон келиш динибизди үйрөнүп, ошону менен кете турган болсок, биз толук түрдө бактылуу болобуз. Ошондо бизде жумушсуздук чечилет. Бизде жумуш жок, мында Кореянын жери экесе кичине биздикине. А 50 эсе көп. Ушундай эмес. Биз 60 миллион. Жери жарымынан. Бирок көчөлөрүн кара, үйлөрүн кара. Мен аэропортко түшүп алып таң калдым, Муктабатага бардык. Тыптынч. Келсең көчө тыптынч. Таптаза бир булганган мусор таштаган жери жок. Эгерде биздин Кыргызстанда, Бишкекте эгерде мындай бир 2 миллион адам болсо, Бишкектен да биз баса албай калат болчукта. Таңгы булар өздөрү машина чыгарып, же бир машинанын түртүлүшүн көрбөдүк. Казылынган жанагы туннелдерди көрүп алып, эсиң ойт келер деп койчу. Чоң чычканда ошондой казып эле сонун кылып толтуруп немелер салып коюптур жанагыдай туннелдерди мисалы үчүн. Бизде шарт жок, бизде деле бар урматтуу бир тууганым. Болгону биз булар камера менен болсо, биз Кудай менен өзү тартипке салышыбыз керек. Эгерде эл оңдосо оңдолом дебеш керек да. Мисалы үчүн бир адам кетип атып, кагаз штап коюп, бинти мусор эчтеке эмес деп коет да. Сени көрүп башкачы 10 күндөн келсең, бияка мусор толуп калган, бул сасык мусор деп айтасың. Сен анткени өзүң баштагансың. Биз өзүбүз мусор таштабаганды үйрөнүп, биз өзүбүз намаз окуганды үйрөнүп, өзүбүз бирөөнү алдабаганды үйрөнүп, биздин балдарыбыз үйрөнөт. Ошентип олтуруп 50 жылда эл жаңы, 100 жыл жер жаңы оңдолуп кетебиз биз. Анан реформаны киргизип, анап келип, bunap gelip, azır Koreyanın kuruluşçularını ap gelip tizip koy, üyleri salıp versen de biz bir pasta bulga veririz urmatlı bir tuğanım. Jana tuvaletleri kölge koyup koysan biz 2 günde musluk doldurup koyuyoruz ağa degan. Jana knopkası var, sonun var ekan o sonun. Kim öyle жылы oturadi, hiç çıkın gelip dışarıdan misal üçün. Hani biz musluk koyuyoruz, antkeni aң sezim de ondaş gerek birinci. Aң sezim gerek bizge, aң sezimine özün oңдогондо мына жазып атат, карабайсың мынакей гана. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп. Ошого мамлекет салым кошкуңуз келеби? Биринчи өзүңүздөн баштаңыз. Өзүңүз, аялыңыз, ата-энеңиз, балдарыңыз болду. Анан ашып бараса да кошуналарга кетиш керек деген сөз да. Анан барып отуруп алтын ком ошондо курулат урматтуу бир тууган. Бир убакыт ушул корейлер билесиңерби? Сырткы карыздан кутулуш үчүн салган алтын иштерди сууруп беришкен минтип. Азыр биз ошого даярбызбы? Даяр эмеспиз. Алтын ишти бере албайбыз, өйкөнү бере албайбыз мамлекетке. Анткени бизде мамлекетке болгон сүйүү жок урматтуу бир тууган бизде. Биринчи өзүң оңдош керек, ыйман. Биринчи өзүң оңдо, эл оңдосо кошулуп оңдолон болбойт сен. Сен өзүң оңдо биринчи. Анан үй бүлө оңдолуп, анан ком оңдолот, ошентип кетет. Ислам ошентип жайыла турматтуу бир тууганым. Анан ислам өлкөсү деп жазып алып, яга Куранды коюп, амал кылбай отурсаң, анын кереги жок биз. Ислам таалим тарбия менен, тасфия, тазалануу менен, арулануу менен болуш керек да. Анан ислам мамлекет өлкө курабыз балам жок. Биринчи өзүңө кур сен, өзүңдөн башта сен. Жеп атканың адалбы, жүргөнүң адалбы, сүйлөгөнүң адалбы, кийгениң адалбы, дин менен кетип атасыңбы? Ошол бизге кифая. Ошондо бар дин менен, ошондо бар тентибейбиз. Мына өнүгүп атканды көрүп атабыз. Багын айтпайын, шаарын айтпайын. Даратканага киргенде кайф кылат экенсиң го бу жерде. Кнопкалар чык басып жыргай берет экенсиң. Чык басып жыргай берет экенсиң. Бекер экен дагы бардыгы. Бизде акчага ушундай туалет таппайсың да. Бул жөндөн жөн келип калган жок. Көптөгөн маңдай тер, көптөгөн аң сезим, көптөгөн түшүнүү, камалуулар, падышалар өзүн өлтүрүп койгондогусу, ызы чуу, оппозиция, эмгек менет менен курбанчылык менен келген да. Биздин Кыргызстан ушундан жакшыраак болобуз. Ага мен толук ишенем. Анткени бизде булардан ашыгыраак нерсе, бизде ыйман деген нерсе бар. Биз дин менен кетип атабыз. Биздин коом камера койбой туруп, ушулардан адилеттүүрөөк болобуз, ушулардан тазараак болобуз. Буларда жанагыда Америкада буларда майда коррупция жок, бирок чоң коррупция бар экенин билип атпайбызбы? Бизде чоңу да кичинеси да жок болот иншалла. Иншалла Кыргызстан ушундай өлкө болобуз. Бизде улут болуп бөлүнбөгөн, түндүк түштүк болуп бөлүнбөгөн, уруу болуп бөлүнбөгөн, паракор болуп бөлүнбөгөн, бардык адилет иштейт, ак иштейт, мамлекет сатпайт, бейчеке түкүрбөйт, исламды адам катары эмес, мамлекет катары практикалаган өлкө болобуз иншалла. Адамдар көрүп, чыныгы мусулмандар ушулар, чыныгы мусулман өлкө мындай. Бул өлкөдө мусулмандын дагы, мусулман эместин да укугу сакталат. Бул өлкөдө кыргыздын дагы, өзбектин да укугу сакталат. Бул өлкөдө аял киши түндө кетип атса, коркпой кете алат. Бул өлкөдө жетим жок. Бул өлкөдө аял эркектей. Бул өлкөдө аялдар иштебейт, аялдар урматталат. Бул өлкөдө көчөдө мусур жок. Бул өлкөдө динге эркиндик. Бул чыныгы мусулман өлкө. Бул өлкөдө процент жок, арак жок, сойкулук жок деп айта турган өлкөгө жетишибизге аз эле калды урматтуу бир туугандар.
Мамлекет оңдош үчүн биз биринчи өзү оңдош керек. Кара мынакей. Бизге биримдик керек, ынтымак керек. Жана өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Өздөн башташ керек. Элдер оңдосын, элдер жаман десек эч качан оңолбойт. Сен өзүңдөн башта, буга салым кош, мамлекет оңолот, дин келет, эмгек ошондон эле ыкмат берип. Башка жолу жок.